Президент Садыр Жапаров 23 ноябрда Жаматтык коопсуздук келишими уюмунун Жаматтык коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясына катышуу үчүн Армения Республикасына иш сапары менен барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азимбакиев билдирди. Уюмга мүчө мамлекеттердин башчылары ЖККнун жоопкерчилик чөйрөсүндөгү учурдагы кырдаалды жана эл аралык коопсуздуктун актуалдуу маселелерин талкуулашат. Ошондой эле Жаматтык коопсуздук кеңешинин сессиясынын алкагында ЖККнун өлкөлөрүнүн лидерлери Армения Республикасынын уюмга төрагалык кылуунун жыйынтыгын чыгарышат жана Беларусь Республикасынын төрагалыгы маалындагы ишмердүүлүктүн артыкчылыктуу багыттары жөнүндө маалымат угушат. Андан тышкары ЖККга мүчө мамлекеттердин ортосундагы шериктештикти бекемдөөгө, ошондой эле уюмдун ишмердүүлүгүн жөнгө салууга багытталган бир катар документтерге кол коюу пландалууда деп билдирди ал. Чечим дош кылып, дош бериңиздер. Ким макул? Каршы жок, көпчүлүк дош менен кабыл алынды. Парламенттин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети 2023 жылга республикалык бюджетти жана 2024-2025 жылдарга пландык мезгили жөнүндөгү мыйзам долбоорун жактырды. Жыйын жалаң гана суроо жооп талкуу менен өттү. Депутаттар өлкөдөгү эң негизги социалдык жана экономикалык көйгөйлөрдү жана бюджеттеги таңкыстыкты көтөрүштү. Эми сиздин тапшырмаңыз аткарылыш керек да. Мына салыкка койгон тапшырмаңыз ашыгы менен аткарылып атат да. Бажы бүгүнкү күндө 24 миллиардка аткарылбай атат. Бир чара көрүш керек да. Эгерде эң бизге салык менен бажы эле биздин бюджетибиздин эң көп толтурган каражаттарды ушу эки эле кызмат түзөт. Ушул боюнча өзүңүздүн бир пикириңизди билдирип койсоңуз, сизди же укпай атат, же сизди тоготпой атат, же иштешин билбейт. Буга чейин финансы министрлиги бюджеттин тартыштыгы өсүп 35,4 миллиард сомду түзгөнүн кабарлап, негизги себептерин атаган. Салыктык түшүүлөрдүн азайышынын негизги себеби Украинанын аймагындагы куралдуу кагылышуу жана Россияга каршы кошумча санкциялардын киргизилиши. Бул ЕЭПтин кирешелеринин азайышына алып келди. Ал өз кезегинде Россия Федерациясынан жана Беларустан азыраак өлчөмдө бажы төлөмдөрүнүн түшүүсүнө таасирин тийгизди. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2022 жылга республикалык бюджеттин тартыштыгы эмнеден келип чыккандыгы боюнча түшүндүрмө берип, төмөндөгүлөрдү билдирди. 35 миллиардтын бүт киреше булактарынын баары бар. Быйыл жабылат. Биз бюджетте алган милдеттемебиздин баарын жабабыз. Пенсия, пособие, зарплата, мына капиталовложение 3 миллиардтын ордуна 14 болуп кетти. 17 миллиардка чыгып кетти. Мына баткен болуп кетти. Анан жанагы биз укук коргоо органдарына эле быйыл сиздердин комитет менен 18,5 миллиард бердик. Бул бюджетибизде жолу 18,5. Ошонун 2,6 миллиарды только зарплатага кетти. Калган 16 миллиардын биз күчтөндүрүүгө жана чек араларыбыздын баарын коргоого кетирдик да. Биз ошондуктан бул дефициттен коркпош керек. Анан карыз деген сөздөн да коркпош керек. Эл өкүлү Шарапаткан Мажитова өкмөт салыктан түшкөн кирешени гана карап отура бербей, казынаны толтуруунун башка жолдорун табыш керектигин эскертти. Өзү мамлекеттик бюджет деп коесуздар, бирок мамлекеттин ал жерде бир сом акчасы да жок. Бардыгы салык төлөөчүлөрдүн эле чөнтөгүнөн чыккан акчалар. Мына азыркы эмени карасак да 271 миллиард сом акчанын 203 миллиарды салыктан түшкөн экен. Башкача айтканда, бул салыктан түшкөн гана акча менен отурасыздар да. Ошону мамлекеттин акчасын көбөйтүштүн экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев Кыргызстандагы бюджет тартыштыгын калыптанып калган көрүнүш катары баалады. Ошол эле учурда өкмөт менен жогорку кеңештин ишин сынга алды. Кыргызстан балалык башына чыккан дефициттен арылы элек. Бизде мамлекеттик карыз, ички тышкы карыз көбөйүп атат. Бул азыркы мезгилдеги инфляциялык көрүнүштүн дефицити. Бул жерде кандай таң кала турган нерсе жок. Бул бизде калыптанып калган. Традиционный деп коет. Бул дефицитти жоюш үчүн биз эң биринчи ошо парламент өзү бекитип аткан социалдык экономикалык программаларды жыл сайын бекитип аткан бюджетти жыл аягында кайра оңдоп койбой, өздөрү кабыл алган законду кайра оңдобой, кайра жаңы закон кабыл албай туура жүрүш керек. Ал үчүн ошо жогорку кеңеш өзү дефицит деген эмне экенин токтогенде китептен окуп билип алыш керек. Жыл сайын бюджетти бекитип аткан парламенттин кыла турган иши
Алар кандай мыйзам кабыл алса, канчалык деңгээлде дефицит болуп, олорун ошолор чектесе, канчалык деңгээлде ички тышкы карызды көбөйтүү же азайтууну ошолор чектесе, ошондо гана мындан ары дефицит болбойт, азаят. Мынчалык жыл сайын дефицит боло берсе, өкмөт уже отставкага кетиш керек болот. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгү 282,1 миллиард сом, ал эми чыгаша бөлүгү 291,2 миллиард сом деп бекитилген. Жалпы тартыштык 9,1 миллиард сом деп болжолдонгон. Деген менен жыл аяктаганда дефицит 35,4 миллиард сомду түздү. Бул Кыргызстандын тарыхында бюджеттин тартыштыгы боюнча эң чоң көрсөткүч экени айтылууда. Кийинки жылы Альфа Телеком жабык акционердик коомун сатуу пландалууда. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин комитет жыйынында мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун башчысы Мирлан Бакиров билдирди. Анын айтымында буга чейин компания 19 миллиард сомго бааланган. Азыр болжол менен 14-15 миллиард сомго бааланышы мүмкүн. Менчиктештирүү программасын 2023-2025 деп жаңы долбоор бекилди. Кабинет министрден аркы жумадан сиздердин карооңуздарга келет. Негизинен ал жерге планда коюп атканда 17 миллиард деп коюлуп атат. Бул жерде Альфа Телеком жабык акционердик коомун кийинки жылда сатуу пландаштырылууда. Быйыл азыр баалоону баштадык. Негизинен ошондон түшө турган каражатка эсеп алып атабыз. Андан сырткары мамлекет үлүшү бар пайыздар. Тактоо иретти, Мирлан Сагбеш, кечиресиз, сөзүңүз бөлүп койдум. Альфа Телекомдон 17 миллиард алабыз деп атасыңар, кандай? Жок, жалпы план коюлууда. Альфа Телеком убагында 19 миллиард сомго бааланган. Эми азыркы баасы мүмкүн бир 15-14 миллиард сом болушу мүмкүн деген божомол бар. Негизинен ошол. Андан башка дагы активдер бар. Сатыла турган бул Керемет банктагы үлүшүбүз, Кепилдик фонддогу үлүшүбүз, Осо Сарамжал Транс. Жалпы башы бир 30 тегерегинде сунуш келет. Ал эми депутат Улукбек Ормонов былтыр эле Жогорку Кеңеш Мегаком компаниясын Улуттук банкка сатууга макулдук бергенин эске салып, кайрадан сатыкка коюунун себебине кызыкты. Депутатка жооп берген Бакиров анда менчиктештирүү жөнүндө мыйзам долбоору экинчи окуудан өтпөй калгандыгын айтты. Акциянын 100% мамлекетке таандык Мегаком компаниясын буга чейин бир канча жолу сатуу аракети болгон. 2010 жылдагы апрель инкылабынан соң убактылуу өкмөт аталган компаниянын 49%-ын улутташтырган. 2014 жылы компания толук бойдон мамлекеттин карамагына өткөн. Бишкекте кыз ала качууга шектелип 20 жана 24 жаштагы жигиттер кармалды. Ленин райондук милициясынын маалыматына ылайык 20 ноябрда Ленин райондук милициясына кыз кайрылып, аны чала тааныш 2 адам Арча Бешик конушунда Volkswagen Passat унаасына салып, токмок тарапка ала качуу үчүн алып кетүүгө аракет көргөндүгүн билдирген. Аталган факты кылмыш жаза кодексинин 172-беренеси никеге туруу максатында ала качуу менен катталган. Шектүү катары кармалган жарандар милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда тергөө амалдары уланып жатат. Белгилей кетсек, 25 ноябрдан тарта Сезим кризистик борбору зордук зомбулукка каршы 16 күндүк өнөктүк баштайт. Анын максаты аялдардын укуктарын коргоп, зордук зомбулукту токтотууга коомчулукту чакыруу. Ал эми Ички иштер министрлигинин маалыматына таянсак, былтыр 604 сексуалдык зомбулук фактысы катталып, анын 53% кылмыштын курамы жок деген негизде кыскартылган. Никеге туруу максатында 254 ала качуу болуп, алардын 84% сотко жеткен эмес. Быйыл 5 айда 3988 үй бүлөлүк зомбулук фактысынын бет ачылган. Милициянын кайгуул кызматынын башкармалыгынын мурдагы кызматкери Жакупбек Дуулатбек уулу айдоочуну өлтүргөн деп аныкталып, 16 жылга эркинен ажыратылды. Мындай чечимди бүгүн 22 ноябрда Свердлов райондук соту кабыл алды. Сот Дуулатбек уулун кылмыш жаза кодексинен адам өлтүрүү жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча күнөөлүү деп таап, 16 жылга эркинен ажыратуу менен жазасын түзөтүү колониясында өтөө жана 3 жыл бою укук коргоо органдарында иштөөгө тыюу салган. 2021 жылдын 27 августунда Бишкектин Жибек жолу проспектиси менен Гоголь көчөлөрүнүн кесилишинде
Ошол аймактагы мечиттин жанында эркек кишинин ок жегени боюнча маалымат жарыяланган. Ал жерде 1989 жылы туулган Чыңгыз Абдыраевди ИИМдин кайгылуу күзөт кызматынын кенже инспектору көкүрөгүнө жарадар кылгандыгы белгилүү болгон. Окуя видео көзөмөл камераларына түшүп калган. Дагы 3 кызматкер кылмыштын изин жашырган деп шектелүүдө. Ошондой эле быйыл дагы 3 айыпталуучу Юлия Сафоновага, Абдымалик Бекматовго жана Элеман Базаркул уулуна өкүм чыгарылган. Алардын баары кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп табылган. Ар бири 7 жыл 6 айга эркинен ажыратылган, бирок 3 жылдык мөөнөткө пробациялык көзөмөлгө алынгандыктан камактан бошотуу чечими кабыл алынган.